Бул Амина, 8 жашта. Экөөсүнүн жаныбыз бир да. Апасы сорго эле жашап жүрөт. Назик, зирек, ата-энесине жакын кыз келечекте дарыгер болгусу келет. Тилекке каршы ал төрөлгөндөн бери ооруканалап жашап келет. Аминанын жүрөгүндө 4 тешик бар. Кайгысы жүзүнөн, кызын борооруй тиктеген көздөрүнөн билинген Аминанын апасы эгер мүмкүн болсо өзүмдүн жүрөгүмдү берер элем деп ыйлайт. Бул биздики төрөлгөн с рождения ушундай. Төрөлгөндө 4 тешик менен төрөлгөнбүз. Анан көтөнүнө свич, ушу самостоятельно өзү бара албайт да туалетке. Жалаң клизма менен алып барам. Ошо төрөлгөндө эле бар болчу. Анан бирөө врачтарга көрсөтүп, ошол кезден эле аракет жасап баштадым мен. Анан биздин өзүбүздүн кардиологическийдин врачтарына туруп көрүнүп, центральныйга баягы эмеге туруп, постоянно ошолордун эмесине карамагында болуп турдук. Барып турган сайын эле бул бизге 10 жашка чейин срок кылып коюшуптур. Бирок мага айткан эмес, 10 жашка чейин срок койдук депчи. Бул жабылып калат, уже бала чоңойгондо жабылып калат деп эле ошентип коюшту мага. Эчте сарсанаа болбой эле кой деп. Бирок мага айткан эмес да, 10 жашка чейин жабылып калат деген эч кандай эме берген эмес мага. Анан алар өздөрү ошентип ойлогонбуз дейт. Андан ары ал кыздын атасы наристесин оорукчан деп баш тартып кеткенин минтип эскерди. Бул боюңузда бар да, аябай переживать эткенсиз дейт, нервный стресс алгансыз дейт врачтарчы. Ошондон баланын ден соолугунда ушундай нарушение болот дейт. Боюнда бар да, болушунча жакшы каранышыңыз керек болчу деп. Ал кезде да баягы эми жашырганда эмне чынын айтканда Аминанын өзүнүн атасы казак. Анан аябай бар жердин адамы болчу. Анан мен баягы атасы өзү орто жашаган семьянын кызы болдум. Баягы тааныштар аркылуу, жеңемдер аркылуу эле барып отуруп калгам ошол жерге. Анан боюмда баары да ошо тайкем каза болуп калып, тайкем похоронуна келип Таласка, Бакая Таладан. Анан ошол жерден толготуп айына жетпей төрөп койдум баягы. Переживать эткенден эле. Анан барып ошол жерден көйлүгү ошол жерден свидетельство алынып калган, отцовство берип калган да. Анан төрөлгөндө эле ошол жерден сразу айтышты, кыз оорукчан, может инвалид болуп калат, может недоношенный, вообще эле коляскага отуруп калат, батпай калат деп. Мага даже ошол жерден отказ кылып таштап кет деп айтышкан күндөрү да болгон врачтардынчы. Анан жолдошум ошол жерден эле отказ кылган атасы. Ошол жерден сразу отказ кылды. Анан кийин мага кереги жок оорукчан баланы мен Кудайга шүгүр, анткени менден мурун үйлөнгөн экен жолдошум. Анын балдары бар экен, 2 бала, 1 кызы бар экен. Мага ошол балдарым керек, эмне кылсаң өзүң билесиң деп кетип калды. Ошо менен кайта кайрылып артка келген жок. Анан буга 4 ай болгондо биз реанимациядан чыгабыз деп атканда, ошондо акыркы келген ошол болду. Келип ошо памперс, сүт бүт көтөрүп келиптир. Анан көрүп кетейин деп. Анан өлгөн жокпу деп таң калды. Муну көрүпчү. Анан врачтар өлүп калат дөөдү эле деп. Анан жок, өлгөн жок, мен өзүм кудуретим менен эметип алгам десем, ошол келип мени издебе, мага таңуулаба кызды. Мен үйлөнөйүн деп атам. Өзүң кааганыңдай бага бер. Мен если хочешь, мен отказ жазып берем кызга деп ошентти. Анан мен как раз бул больницадан ызы болуп эметип атканда мен отказ жаздыра албай калдым да ошол времяда. Анан эметсең, мен звонить этсең, жазып салып жиберем деди. Ошо менен мага отказ керек болгон кезге чалсам, уже номерин баарын алмаштырып, азыр мурда жашаган жеринен да уже үйүн сатып, Таразга көчүп кетип калыптыр, Жамбылга. Ошо мен таппай калдык. Анан 8 ай болгондон баштап, 8 айында ушу жолдошум менен, азыркы жашап аткан жолдошум менен таанышып, башы ушинтип сразу эле айттым, мен оорукчан кызым бар, жалаң ошол деп жашайм мен. Десем, мен өзүнүн атасындай болуп карайм, сарсанаа болбо, сенин баардык нерсеңди көтөрүшөм деп. Ошол күнүнөн ушул күнгө чейин ушуга азыркы атабыз карап келет. Биз мурда квартирада шаарда турчубуз. Баягы квартира кымбаттап кетти, мунун дарылары да кымбаттап кетти. Анан биякта кайнатам ушул жерде турат да. Анан ошо кайнатамдын инилери аркылуу берди таап калдык. Бекери да, бердин светин да өзү төлөп берет, хозяйнасы аябай жакшы дунган. Берге каалашыңарча жашай бергиле, бесплатно эле дегенден айла жоктон мен ошол шартка көнүп көчүп келдим. Келгенде ушундук болчу, өзүмө тууралап, ыңгайлаштырып, кызыма микробтон алыс болоюк деп баарын өзүбүз ыңгайлаштырып алдык.
Кызын 8 жылдан бери дарыгерлерге көрсөтүп келаткан эне Аминанын ден соолугу жакшы жакка өзгөрүп атат деп ишенип келген. Бирок бул ишеним абалды начарлаткан. Биринчи карантин башталганда кызым внезапно жыгылды ушул жерде. Ойноп эле. Анан скорый чакырттым. Биринчи скорый келип, аябай ооз калгыс страшный сөздөр менен айтып кетти мени. Анткени бияка чакырттым да. Алыстыгынан да эметти, аябай жаман сөздөрдү айтып кетишти да. Кызыма биринчи жардам көрсөтүп келишти. Алар кеткенден кийин кайта 2 сааттан кайта башталдык биз. Анан больницага алып барсам эч жер албай койду. Биз карантиндебиз, киргизе албайбыз деп эч жер албай коюп, анан айла жок частныйга барып жүрөгүн тарттырышыма туура келип калды. Барып жүрөгүн частныйга тарттырсам, сизге ким берген бул диагноздорду деп таң калды врачтар. Кандайча ким берген? Мен өзүбүздөн эле гос эмеден алдым. Биздин республиканский кардиологиядан алып атам мен десем, ошонун берген эмелерин, кагаздарын алып келиңизчи деди. Алып барып берсем, бүттүгү бул жалган эже деди сизге. Но менен мону салыштырып көрсөм, мен азыр вообще жалган, бир да тешик бүтөлгөн эмес. Төртүнчү бизге ошо бүтөлүп атат, бүтөлгөндө. Бизге даже бир эле тешиги калды, үчөөсү бүтөлүп калыптыр деген мен акыркы консультацияга барганда. Бияктагылар айтат, эже ким айтты муну сизге? Даже соттошуңуз, если надо будет, соттошуңуз. Сиздин кызыңыздын өмүрүнө кандай коопсуздук алып келип атат бул. Барып ишенип жүрөрдүм да мен. Аслында кызым да жакшы уход менен карадым, багы грипп кылбайм. Ушундай условия түзөм да кызыма болушунча. Барып мен врачтардын алдынан өттүм. Этегинде өзүбүздүн врачыбыз келип ошентти, биз 10 жашка чейин бүтөлөт деген эме койгон болчубуз деп. Ошону эмнеге мага айткан жоксуңар дедим. Интересно, мен апасымын да десем, вообще бирине бири түртүп суук мамиле кылып коюшту. Бул сени знать не знаю, сени көргөн эмесмин дегендей мамиле кылып коюшту мага. Ошо мен ыйлап тияка больницага бардым, бияка бардым, көтөн озом, мондай болот. Эми 2 жылдан бери жан баш сөөгүнө, омурткасына бир сөөгү өсүп атат. Билбейбиз ал каяктан чыгып атканын. Аны ортопедке көрсөтүшүбүз керек экен. Ортопедтер азыр бүт баары тиякта, биякта иштебей атат да, эч жер көрсөтө албай атам. Травматологияга көрсөттүм, эч жерден травма деле албаптыр. Таң калыштуу болуп атат, жомок да. Тешиктердин эң чоңунун диаметри 6 мм. Каарманыбыз бирине бири жакын жайгашкан жүрөк тешиктерин убактылуу жаап туруу үчүн 1200 АКШ доллары. Ал эми операция жолу менен бүтөө үчүн 12000 АКШ доллары керектелип жатканын айтты. Биздин азыркы чоң тешигибиздин размери аябай чоң болуп атат да. Мына 6 болуп атат. Мындай узуну, туурасы 6 мм болуп атат да. Самый маленькийбиз мынакей 2,9. 2,7 ушундай да. 4, 6 эң чоңдору ушундай болуп атат. Биздики баары аябай тяжелый эме менен коюлуп атат. Биздики эң чоң тешигибиз менин бармагымдан да чоң болуп атат. Мына тешик мына жагында болуп атат да, эң чоң тешик. Өпкө менен кабырганын жанында. Ошол жерде болуп атат эң чоң тешигибиз. Анан катарынан кетип атат да 4 тешик. Уда экен да 4 тешикче. Аны жана приступер жыгылганы ошондон дейт. Анткени жакын болуп калгандан, эгер мындай алыс болгондо да көп мынчалык болбойт эле дейт да. Анткени чоң тешиктин жанында эле бир тешиги, дагы жанында эле тешиги болот. Анан ошол тешиктердин эмесин ушул менен текшеришип атат да. Азыр ошо аппарат бияка жазат экен. Муну коюшту, эми результатын алгандан кийин барып анан врач аппарат коет кайта. Ошол чоң тешиктин түбүнөн кетип атат, кан тамырдан уже нарушение кетип, менин кызымдын бутуна берип атат уже. Буну азыр бутуна биз эгер азыр срочно мен аппарат койдуртуп же операция кылдыртпасам баспай калышы мүмкүн экен бул. Анан азыр ошо биз Эмиль Жуматаевич менен сүйлөшүп атабыз. Азыр ошол айтты, азыр ошо тешиктин эмесине мен аппарат коюп берем. Аны да бир фирмадан алат экенбиз, өзүбүз сатып алат экенбиз аппаратты. Анан менин услугам бекер эле болсун, силерге жардам болсун деп атат. Анан аны сатып алганыңар ошо 1200 доллар турат экен азыр. Убактылуу ал. Эми пока мына коронавирустун эмелери бүтүп, калыбына келгичекти. Анан биз ал ошо Нурхан Нурматович менен сүйлөшкөнбүз. Ал ошо баягы эле прежде эле мен айттым 12.000 долларга токтот. Мен айттым жок дегенде кичине бир 2.000 доллар биз скупка кылып берели. Мен жакшы отурмушум көрүп атасызбы эке. 12.000 доллар деген эмне экенин айтсаңыз? Ал жүрөгүнө операциясына.
ошол менен бүтүлөт да, жүрөктү тешиктери полный бүтүлөт. Амина төрөлгөндөн бери анын ар бир демин аңдып, жанынан чыгарбай келаткан эне кызынан кайсы күнү айрылып калам деп коркорун, ал үчүн өмүрүн берүүгө даяр экенин жаны кейип айтып отурду. Анан байкеге айтып ыйладым да мен. Азыр ишенсеңер, биздин ар бир аткан таңыбыз менен баткан күнүбүз коркунуч менен өтүп атат. Мен билбейм да, может азыр айрылып калам кызымдан, же анан айрылып калам. Мен саатма саат кызымдын өмүрү менен алышып атам менчи. Ар бир уктуп аткан сайын текшерем, жүрөгү согуп атабы, ким дем алып атабы деп корком мен. Даже туалетке барып ичине кечигип кетсе, мен уже сарсануу болуп берем да. Жыгылып калган жокпу, чуркап барып карап. Мен 8 жылдан бери ушун менен, ушундай күч менен келатык да, действительночу. Анан азыркы кырдаал мен действительно кыл үчүн да турду өмүрүбүзчү. Анан Жакын экен сизге. жакын. Мен жанынан такыр алыс чыккан жокмун да. Базда бирден көсү жанындамын. Анан өзү дагы уже баягы акылына кирип калганга азыр клизма жасайын десем ыйлайт да, чырылдап, апа оорутат, жасабаңызчы деп суранат да. Аябай аны көргөндө чын зейним ушундай кейип кетет. Кече байке менен сүйлөшкөндөн айттым, байке, эгер менин жүрөгүм туура келсе, менин кызым алып эле которуп салып коюңузчу. Менин кызым өмүрсүз болду, менин өмүрүм мага керек эмес. Мен ошо аркы дүйнөдө эле көз салып турам, ошо кызымдын кандай жашоодо жашап атканын деп. Бизде байкеде жок. Андай ойду ойлоо жакшы болуп кетет. Биз колдон келген аракетти кылабыз. Жака жазарыз, бияка жаз дейт. Мен жаздым. Президентке чейин жаздым. Мага жардам берип койгулачы. Бирөө үчүн бул болбогон сымма чыгар, мен үчүн бул тоодой акча болуп атат. Эч жерден эч кандай ответ болгон жок. Чалып кайта шылдыңдагансып мен жашоо турмушумду сурайт, башкасын сурайт келипчи. Ишенсеңер, уже кызымдын турган турпатына эле сүйүнүп атам мен азыр. Бирок билбейм мен кайсы күнү айрылып калам будан. Ушунча азап тартып чоңойто болгон, мен бир күндө айрылып калгым келбейт да баламанчы. Апарбаган жерим калган жок, жалынбаган нерсем калган жок. Ушул окуунун оорунун кесепетинен окууну дагы окубай келебиз. Мектеп 2-класс болуп калмакта. 2-класс болмок. Мектептин бозогосун аттайбыз, ушинтип приступ берет. Алып калам. Түндө кармаганда дагы зарканам, скор чакыргандан. Жаман бага колуңда болсо, может андай сөз айтпайт беле. Кичине эле жашоо турмушумду көрүп эле сразу эле басынтып, ар кандай сөздөрдү айтып башташат да. Эмне жашоо турмуш? Неге чакырып атасың, алып барбайсың, ушундай жердин түбүндө сарайда жашап, неге чакырасың деген сөздөрдү айтат да магачы. Алып барбайсыңбы өзүң, сага керекпи бала деп. Мен тирүү турганда, мен баламды өлүмгө койбойм. Мен бирөөнүн эшигин шыпырсам да, бирөөнүн үйүн жыйнасам да, мен личтейт болом, сени жалдырасам да бирөөгө барып. Андан соң биз Амина менен сүйлөштүк. Аппараттардан жүдөйсүңбү, Амина? Ооба. Түтүттүнүн татып кетим. Доктурга апарып жүрүп шаажы чечтим да. Чечтиресиң, э? Апаң сени доктор болгусу келет дейт го, э? Ооба. Жеңиш бөлүм бар, ошондо болуп кетти. Докторлор эмне иш кылат? Доктурдар бар, адамды текшерет. Чыгып кашап келет да больницага. Алып келип текшерет, анан больницага жаткырат. Сен чоңойгондо апаң менен атаңды багасыңбы? Багам. Тазалап, үйдө тамак бышырам. Тамак бышырып, апамдардын караганын апелейм. Кичинекей Аминага жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланышса болот.